Керексиz нерселерден, керексиз адамдардан, керексиз достордон, керексиз жыныстык айырмасы жок, керексиз мышык болобу, керексиз ит болобу бардыгынан кече бил. Кээде ташташка туура келет, кээде түп тамыры менен кетишке туура келет кээ бирөөлөрдө. Балким ал жакын досуң, ал балким өтө сенин каныңа дагы сиңип кеткен жакының болуп калган болушу мүмкүн. Таштаганды билиш керек. Өзүңдүн жеке максаттарың, кээде ойлоруң үчүн, алар максаттарга жетиш үчүн алардан кечкенге туура келет. Сенин убактыңды себепсиз алып атабы? Ал досуң болсун, башка болсун, токтот ал маселени. Себепсиз бирөөнү кыйбат кылып өткөзүп атасыңбы ал менен убакытты? Анда токтот ал маселени. Ийгилик каттуулукту, өжөрлүктү талап кылат. Ошо Наполеон Хилл көп байларды изучать этип үйрөнүп, бай менен кедейдин айырмасы бирөө не десе, байлар өжөр болот. Жеңилип калбайт. Бир нерсени кайра кыла берет дегени да өжөрлүк менен. Мисалы сиз дагы өзүңүздү карасаңыз, көп жолу көп иштерди кылып көрдүңүз, баштайсыз, таштайсыз. Узагы 1 жыл кыласыз, бирок таштап коесуз да, бул мен үчүн эмес экен деп артка кайтып кетип каласыз. 100% адам деп ала турган болсок, 100%-ын 80% баштайт, таштап коет. Анан 80 болсо 90-95. 15% баштап эми ийгиликке жетем деген учурда таштап кетип калат. Болду, результат бой деген деп. Ал эми 5% акырга чейин барат, кайра кылат, ошо 5% дүйнө продукциясын жеткизип берип аткандар да. Алуучулар эмес, берүүчүлөр болуп эсептелет. Сиз кайсы катмарга кошулуш сизге байланыштуу маселе. Өжөр болуңуз мекендешим. Керексиз адамдардан кете билиңиз, керексиздерден кече билиңиз, таштай билиңиз, чечкиндүү болуңуз. Бул жашоо кыйын деп отура берсеңиз, кыйын болуп кете берет. Сиз да кыйын болуңуз. Жеңилге жеңил болуңуз, ооруга оор болуңуз. Бирөө ха десе хы деп ишенип кете бере турган адам болбоңуз. Ошол мисалы кээде билесизби? 10 жыл эмгек кыласыз, 1 жыл тез чокуга чыгып кетиш үчүн. Бир нерсени кайра кыла бересиз, ошол нерсе сизге жеңил болуп көрүнүп калат да акыры барып. Ошондуктан мен жаштарга кеңешим, жаштар азыр каякта көп акча болсо ошол жака секиргендин аракетин кылып калган да. Бир нерсени карма, бир нерсени бир жерде көгөрөсүң сен. Эч качан ар жерде көгөрүп өскөн дарак, гүлдү көргөн жокмун. Бир жерде өсөсүң, бир жерде өнөсүң. Буга мен 100% кепилдик берем. Мындай өнүккөндөрдү карасаң, мисалы Салымбеков агабыз. Салбаган нерсеси калбады. Университет дагы салды, футбол немелерди, площадкаларды дагы салды, Дордой Моторс, Дордой рынок, Дордой Плаза бардыгын салды. Салымбековдун салбаган жери калбады. Айтайын дегеним не? Башында баштаган учурумда ошо Дордой деген базарды саламын деген учурумда эч ким ишенбеген эмес. Ошо талаага ким барат эле базарга деп эч ким ишенген эмес. Бардык үстүнөн күлгөн базарың 1-2 болбойт деп. Бирок азыр Орто Азиядагы эң кеңири тараган эң чоң базарлардын бири да. Бул кайра кылды да, адамдар күлөт экен, андай кылат экен, мындай кылат экен деп оозун ачып отурган жок. Кылгандыгы үчүн ийгиликке жетти. Мен дүйнөлүк деңгээлде мисалдарды алып аткан жокмун. Ушу Кыргызстаныбыздан мисалды алып атам. Кайра кыласыз, ошол иш сизге жеңил көрүнөт, ошол иштин үстүндө сиз профессионал болосуз. Самолет учуп аткан учурда ошо бензини болобу, эң таза бензиндер, ошо соляркалар билесизби, ошо уча турган вертолет болот, самолеттерге колдонулат да негизи. Учуп аткан учурда керосинди эң көп иштеп чыгарат самолет, ошо учуп аткан учурунда. Учуп чыгып кийин болду, кете берет асманда, ал терең кете берет, эч нерсеге баш бербестен. Айтайын дегеним, ошо башында чыгып алыш кыйын да. Бир этапка түшүп алыш кыйын. Ар бир кесипте, ар бир маселеде, ар бир жумушта, ар бир иште бир маселеге түшүп алыш кыйын, ортодо кармап алыш кыйын. Сиз качан ушу кармап алсаңыз, ошол нерсени кийин кете бересиз, самолетко окшоп кыймылдабастан учуп кете бересиз. Ошо учуп алганга чейинки убакыт өтө көп убакыт талап кылат. Кээде 5 жыл, кээде 10 жылга чейин чозулуп кетиши мүмкүн. Бирок ошо 10 жыл убакыт сабыр кылдыңыз. Сабыр кылыш деген не десеңиз, канча кыйынчылык келбесин, канча оору келбесин, канча кубаныч келбесин, канча кайгы келбесин, ошол нерсени күн сайын кылуу дегени сабыр деген. Ошол убакыт, самолет учкан сыяктуу убакыт, аз-маз убакытта 10 жыл, 5 жыл кетет. Андан кийинкиси өтө катастрофа болуп, өтө тездик менен өнүгүп өсүп кетесиз. Бул арттагы 10 жыл сабыр, арттагы 10 жыл эмгектин натыйжасы деген урматтуу мекендеш. Андан кийин көз жума билиңиз. Көп нерсеге көз жумганды билиңиз. Ошол бул келишпестик маселеси болсун, бизнес баштадыңыз досуңуз менен, досуңуз айный баштады, акча кичине көбөйүп калганда болду, сен мен алдым эле мына акчаңды сен дойлоң деп бизнесин чыгарып коюшу мүмкүн. Ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Көз жума билиңиз. Менин дагы өзгөчөлүгүм ушундабы деп кээде ойлоп калам. Себеби мен көз жумганды билем да.
Bir iş baştайсың шеригиң менен, ал давай дейт, анан акыры келип кичине акча көзгө көрүнүп калгандан кийин айныганды баштайт. Ошол учурда достугубуз достуктay калсын. Менде ушунча акча бар, сенде ушунча акча бар. Меникин сен мага сат деймин, сатпайм десе, же меникин ал, мен болду оюндан чыгамын дейм, мисалы үчүн. Ушунча эмгек кетти дейт да, алдында турган адамдар. Ушунча эмгегибиз кетти, неге тапшырабыз дейт. Монтип бузучу болуп неме болгондон көрө азыр кетип калган жакшыраак. Себеби мен уже көрүп билип каласың да ал жерде. Ал жумушту көрдүң, билдиң, сен чыгардың ал нерсени. Стив Джобс өзү айфонду ойлоп таап, айфон компаниясынан өзүн куу берет го, Стив Джобс да ошого окшош. Мындай кээде көп нерсеге көз жумуп, соттошуп, тырышып туруп алат да ошентип. Кээ бирөөлөр ынжык ушундай, талаш керек, сотмо-сот жүрүш керек, меники деп туруп алат. Андай ызы-чууну мындай кээде көз жумуп кетип калган жакшыраак. Себеби сен көзүң көрүп билип калды да. Бул менен тоого чыгып кетип атасың, ал тоонун жарымыга жетип калдың, дагы жарымы турат. Ал досуң сөзсүз түрдө эртең чокко чыккандан кийин сени түртүп берет. Ал нерсени күтпөш керек да. Себеби сен бул жакта андан дагы бийигирээк тоону жана лифт менен чыгыштын жолун ойлоп таап койдуң да. Жарымынан кайта бересиң, чериктериңди алып, бул жакта лифт менен андан 10 жыл мурда чоккуга чыгасың. Андан дагы бийигирээк, анын чокусунан дагы көбүрөөк бийигирээк чоккуга чыгып каласың, анын оозу ачылып, сен асманды карайт, сен жакты карап калат. Ошондой нерселерге көзүң жете турган болсо, көп нерседен кечишке даяр бол. Бизнес маселесинде, жашоо маселесинде.